Ибадатта рахат алу үшін эмне кылуу керек дейт? Ибадатта рахат алу үшін Алла үшін деген сезім болуш керек. Алла үшін деген сезім болсын, ниетіңізді бекем түздейсіз, анан шунда рахат болот. Негизи рахат алыш үшін ибадат кылынбайт. Рахат издеп ибадат кылынбайт. Ибадаттын рахаты ахиретте болот. Бирок бу дүниеде сиз Алла үшін деген сезім отырганда, ошо нафси моюн сунуп калат, ошол рахат болушу мүмкүн. Бирок ибадат үшін, рахат үшін ибадат кылынбайт. Ошо жерде эле турганда мен рахат алайын, жыргайын, тимеле дебеген болбойт. Ибадат бәрі адамдын нафсисине каршы. Ибадат кылып атканда адамдын нафсиси чырылдайт. Ошо нафсиңизге жакпай атса, бул жакшы. Ибадат өзү ошондой болуш керек. Себеби ибадат адамдын нафсисине каршы чыгарылган. Бир эле ибадат эмес, шарият өкүмдөрүнүн бардыгы ошондой. Адамдын нафсисине каршы чыгарылган. Барып нафсиңиз тарбияланып ушул ибадатка кичине моюн сунуп калса да жакшы. Бирок эми бердеги түшүнүктүү бул киши рахат алуу үчүн эмне кылыш керек дегенде, ибадаттым да ибадаттай элестетип, ибадатты ибадат деп сезип, билип калуу, ушу сези Алла үчүн деңиз. Пайгамбардын сүннөтү ошол ибадатта кандай болуш? Сүннөттү аткарыңыз. Алланын ыраазылыгын көздөңүз, анда ошондо рахат болот иншалла.